Allahu Akbar, walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Urmatlı ajakeler, atalar, ağalar, bol жерде энелерибиз, эжелерибиz, ини карындаштар, бардыгыңыздарга ушундай бактылуулукту Кудай Таала кут кылган болсун. Бул сиздер Алла Таала сүйгөн, Алла Таала өзүнө ылайык көрүп Меккеге чакырган, өзүм менин Байтулламдо, менин ыйык жеримде мага конок болуп кетсин деген адамдарсыздар, урматтуу бир туугандар. Бул жерге, Меккеге мына тарыхта араларыбызда алым балдар отурат, бардыгы билет. Тетиги пайгамбарыбыз төрөлектен мурун Йемен деген мамлекетти башкарган Абраха деген ушундай падыша болгон. Ошо державаны, бир чоң державаны башкаргандай ушундай күчү бар эле. Бирок ушинтип туруп ушу жерди көрө албастык кылып, бул жерди Кудай Таала Адам алейхиссаламдан баштап ушу пайгамбарлар зыярат кылган ыйык жер кылып койгон. Ушул жерге адамдар келишет зыяратка, ушуну мен токтотом, Каабасын бузам мен деп, анан пилдерди астыга салып алып туруп армия менен келген. Бирок ушул жерге келген учурларда Алла Таала Абабил деген ушундай куштарды учуруп, колдоруна ар бир куш экиден ташты кармап, пилдери кырылып, аскерлери кыргылып, шермендеси чыгып анан качкан Абраха. Алымдар айтат, Кудай Таала дейт, бу жерге ошондой күчтүү болгон, ошол учурда азыр дүйнөнү кармаган держава, кайсы держава күчтүү болсо, мына Россияны айтабызбы, Американы айтабызбы, ошондой Абраханын ошол учурда күчү болгон дейт. Бирок ошо Абраханы Меккеге Кудай Таала киргизген эмес дейт. Урматтуу бир туугандар, бардыгыбызды Кудай насип кылып туруп канча километр жерлерден келип атабыз. Көрдүңүздөр, биз кыйындыгыбыздан, бай болуп кеткенибизден, биз акылдуу болуп кеткенибизден, же дагы бир таланттуу болуп кеткенибизден келип алганыбыз жок. Алла Таалага бир жагыбыз болбосо, бир жагыбыз жагат экен. Кудай Таала өзүнө ылайык көрүп ушул жерге чакырып атат. Бир жерге эмне үчүн келебиз, таксырлар? Бир жерге биз Анталияга келип аткан жерибиз жок. Францияга эс алганы келген жерибиз жок. Америкага эс алдык деп келген жерибиз жок. Бир жерде эс ала деле албайсың, көрдүңүздөр. Көчө мына 45-50 градус болуп атат. Үйгө кирсең монда кондиционерге биз көңгөн эмеспиз. Мына мен 2 күндө ооруп чыдабай атам, көрдүңүздөр. Бир жерге эс алганы келбейт адам. Бардыгыбыз көрүп атабыз. Бир жерге эмне үчүн келип атабыз? Алла Таала фарыз кылган канча бир фарыз бар, бирок фарыздардын дагы башкы фарыздары бар. Намаз окуу, зекет берүү, Рамазанда орозо тутуу, ажылык кылуу деп ушу ыйман келтиргенден кийин ушу 5 фарыз исламдын түркөгө буниял исламу ала хамс. Ислам, сен диниң исламбы? Сен мусулманмын деп атасыңбы? Сенин исламың 5 түркөктүн үстүндө турат. Бирөө жок болсо, ошо сенин исламыңдын дагы күчү жок болот. Сенин тутунган мусулманчылыгыңдын күчү жок болот. Урматтуу бир тууган, ошонун ичинде ажылык да ошо 5 түркөктүн бири. Эң кыйын ибадат бул ажылык. Ал-хаджу машакка дейт. Ажылык бул машакат өзүчө. Келгенден кеткенге кыйналасың. Азыр суута кээ-бирөөбүз суу деп атабыз. Суу табылса дагы бир проблема чыгат. Ажылык ушундай проблема менен болот. Эртең бир нерсе болуп ооруйсуң, ысык ачыдабайсың, автобусуң кечигет, башка болот. Бирок бардыгына урматтуу бир туугандар сабыр менен көз караш кылалы бул жерлерге. Бул жерлерге келгенде ушу ниеттерибизди булгап албайлы. Бир туугандар, бул жерде аталар отурасыңар. Көрдүңүздөр, мен атамдай болгон кишилер отурасыңар. Силерге кайрылып айтарым, Кудайга шүгүр дейли. Бардык нерсеге шүгүр дейли. Биз колубузда мүмкүнчүлүк болгон үчүн ушу жерге келип атабыз. 3700-4000 доллардан төлөп атасыңар. Жаныңарга 1-2 доллардан салып алып келдиңер. Ошого мүмкүнчүлүк болгон үчүн келип атасыңар да, туурабы? Азыр 6 тыйын тап 6000 доллар ушу жерге 4000ди бияка төлөсөңөр, чөнтөңөргө 1-2 доллар алып келсеңер, 6000 долларга Кудай Таала мүмкүнчүлүк берип, ушу жерге барып келейин деп келип атасыңар. Үйүңөр
Үйлөрдө бардыгы жайчылык болгон үчүн, оору сыркоодон тышкары болгон үчүн, туугандар жай болгон үчүн, колуңарда бир аз кармаган акчаңар болгон үчүн, бу аксакалдарды айтайын, аксакал кишилер, жаш балдарга силер иштеп акча таап келип атасыңар. Аксакалдарды билебиз, мына бу аксакал эмне өзү акча таап атат дейсизби? Ушуну балдары таап берип атат. Эч кимибизге жашыруун эмес. Балдарыбыз мигрант болуп, мен муфти болуп турганда Москвадан Камчаткага чейин ар бир шаарды кыдырып чыктым, урматтуу бир туугандар. Барганда ошол жерден биздин балдар келет. Байкуштар ал жерде министр болуп аткан жок балдар. Көчө шыпырып атат. Ар кимдин үйүн жууп атат, ар кимдин ымыркай баласын багып атат. Бир чалды барып, ошонун көчүгүн жууп, ошентип акча таап атат. Крандарда иштеп атат, стройкаларда иштеп атат. Москвага барганымда кыш айында бардым, январь айында. Көчөдө тура албайсың, көчөдө минус 20-25. Ошондо биздин мекендештер тети крышаларда 10-20 этаждарда кар түшүрүп иштеп атышат. Ошентип тапкан балдар келип туруп карайке деп мага ыйлап келишти. Ушул жерге келдим, бир аз акча таптым, ата-энемди ажыга жөнөтөйүн дедим элем деп келип аткан балдар бар. Ошентип силерди бул жерге келип атасыңар бир туугандар. Бул жерге келгенибизден максатыбыз эмне? Бул жерден келгенибизден максатыбыз эң биринчи нерсе, ey Аллахым, мени жараттың, жүрөгүмө ыйман бердиң, мени мусулман кылдың, мага байлык бердиң, мага дин соолук бердиң. Кудайым, хажыны сен фарз кылгансың. Валиллахи алан-наси хиджул байти ман истатаа илайхи сабила. Кимде ким ажыга жолго мүмкүнчүлүгү жетип, өзүнүн байлыгы болуп, ушундай Кудай Таала мүмкүнчүлүк берген адамга ажылык фарз болот, көрдүңүздөр. Фарз кылыпсың, фарзыңан кутулганы келдим, күнөөлөрдөн жуулганы келдим. Алла Таалам, мен билип кылам, билбей кылам, атайлап кылам, жом күнөөлөрдү кылдым, канчалаган сан түмөн күнөөлөрүм бар. Мен күнөөлөрүмдү санасаң, деңиздин бетиндеги көбүктөрдөн да көп күнөөлөрүм бар. Асказоолордой болгон, тоолордон ашкан күнөөлөрүм бар. Ошо күнөөлөрдү кечирет деп үмүт кылып келдим деп келебиз бул жерде. Эң биринчи ниетибиз келип Алла Тааланын фарзынан кутулуу. Экинчи ниетибиз эмне? О Кудайым, сенин астыңа келдим. Сен ыйык деп койгон Меккеге келдим. Ушул жерге Куран түшүргөн жериңе келдим. Пайгамбардын киндик каны тамган жерге келдим. Адамдардын эки дүнүйөлүк бактылуусу тараган жерге келдим. Сен ыйык деп, Каабаны ыйык деп койгонсуң. Сенин Байтуллаңа, үйүңө келдим. Сага конок болуп келдим. Кудайым, мени кечир деп. Экинчи нерсе эмне үмүт кылганыбыз, күнөөлөрдөн жуулганы келебиз, урматтуу бир туугандар. Күнөөдөн жуулуш эмне? Күнөөдөн жуулуш үчүн бир туугандар, биринчи ниет кылалы. Мына 3 күндөн яумут тарвия деп, 3 күндөн кийин биз мына Мина өрөөнүнө чыгабыз. Ажылык башталат. 3 күн, мына 3 күн убакыт калды. Бир туугандар, келели ушул учурларда убакыттарыбызды өткөрбөйлү. Келгиле зикир кылгыла, Куран окугула. Куран окуганды текстинен арабча окуй албай атсак дагы, келип маселелерди угалы. Ушинтип келип зикир халкаларда отуралы. Алла Тааладан ушинтип алакан жайып, Кудайым, сен мени пенде кылып жараттың, жаңылдым, жаздым, билген күнөөмдү да кечир, билбей кылганымды да күнөөмдү кечир. Ушунча жыл эч кимибиз күнөөдөн таза эмеспиз. Мен бир кишини минтип айта албаймын. Өзүмдүн да канча күнөөлөрүм бар. Бирок араларда ар бирибиз көз алдыбыздан өзүбүздүкүн элестетеличи. Кээ бирөөбүз өмүр бою коррупционер болгондорубуз да бар арабызда. Же жокпу карасаңыз. Кээ бирөөлөрүбүз уурулук менен жашообузду өткөргөнүбүз бар. Кээ бирөөлөр тынбай адамдарды критика кылып, адамдардын ар намысына кирип, ушак сүйлөп, адамдардын артынан сөз сүйлөп туруп өмүрүбүздү өткөргөнүбүз бар. Кээ бирөөлөрүбүз чагымчыл кылганыбыз бар. Кээ бирөөлөрүбүз Кудай сактасын, ушу келген 6000 кишинин ичинен мүмкүн киши өлтүргөндөр деле бардыр, мүмкүн наркомандар деле бардыр. Бирок Алла Таалага кандай болбосун, Алланын инна рахмати васиат кулла шай. Аллах субхана ва таала, менин мээримим бардык нерсени курчап алат дейт. Менин мээримим бардык нерседен кенен турат дейт. Урматтуу бир туугандар, Алла Таала биз кээ бир учурларда бир адамды ушундай жалганчы, өмүрүндө ушунун да күнөөсү кантип кечирилет деп ойлошубуз мүмкүн. Бирок Аллах субхана ва таала кимдин күнөөсүн кечирет, кимдикин кечирбейт. Ал Алланын тагдырында нерсе. Бардыгыбыз бири-бирибизге сын такканга
bir-biribizге өйдө сүнгөнгө, bir-biribizге жогору карап, өйдө жактан караганга акыбыз жок. Hadiste Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ilgeri bir adam bolgon eken, ömürün uşuntip killer bolup adamdardı öldürüp eken, 99 adamdı öldürgön. Anan eң ayağında toba kılıp, uşuntip özüne gelip durup anan al keste, oşol keste bir uşunda alım adamga gelip, men 99 adam öldürdüm, menin toba kılayın dedim, Allah Taala'dan korktum, uşu azaptan kutulamı, kantip kutulam degende, 99 adam öldürsen, sen azaptan kutulbaysın, kantip kutulasın degende, bayağının jaman adatı karmap, anı da öldürüp durup 100'gө toluktap koygon eken. Anandağı içki dünyası, adamdın içki dünya degen var. Jürök menen esepteşişimiz gerek. Bir karakçı olsa dağı urmattığı bir toğan. Mümkün jürögü bir uçurda Allah Teala iman berip koyot. Jürögü tuylap tınç turalbay, özünce banan ekinci bir alımga barat eken. Bargan uçurda senin toban kabul bolot. Birok sen Allah'ın rahmatinan ümit üzbegün. Sen birok bir jerde turbagın. Sen balança jarga bara turgan bolsоң, oşol jerde takva adamlar köp jaşayt. Oşoya kabar ömürüңdü sürgün deyt. Bayagı razı bolup anan jolda ketip atıp takdir uşunday eken. Jolda ketip atıp oşo ömürü бүтүp oşol jerde ölöt. Ölgön uçurullarda azapka sala turgan perişte menen beyişke alıp bara turgan perişte bayagı adamdı talaşıp kalat. Oşol uçurullarda Allah Taala'dan uşunday belgi bolup, oşo adamdın baskan kadamı kayagına jakın ekenin bir eseptegile degende bayagı takvalardın ayılına ketip atkan kadamı bir kadam, berki kadamdan alısıraak bolgonda oşonda merim perişteleri alıp ketken. Hadiste aytılıngan nerse, urmatlı bir tuğandar gelgende o Kudayım günömdü geçir dep geleli. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadiste kimde acılık kılıp, acıda sögünböy, jakalaşpay, adamlarga zulüm kılbay, acılıktın tartiplerin buzpay, acılığın Kuday dep uşu Kuday Taala'ga jalınıp bardık tartibi menen kıla turgan bolsa, al adam bu yerden kaytkan uçurda mölkösüne, özünün mekenine kaytkanda nariste, eneden tuğulgan nariste balanın günösü yok. Nariste balanın emne günösü var, taptaza periştedey bolgon nariste. Taga ошондой olup mekenine kaytıp ketet degen. Allahu Ekber ve lillahi